Саламатсыздар достор. Бүгін біздің арқабызда 400-ке жақын бөбөктөрүбүз жүрөт. Бөбөктөр үчүн сон жаңылык. Кыргыз сериалы Чыпалак бала деген сонун жанрдагы жомок сериалын ушундай бөбөктөрүбүзгө тартуулап жатат. Азыр сериал негизи көбүнчө кичинекей бөбөктөрүбүзгө көп тартууланган эмес. Эми бул жерде кыргыз тилине басым жасалып, сонун сериал көрмөкчүбүз. Азыр көрөлү кандай сериал болгонун, бөбөктөрүбүз кандай кабыл алат экен. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Саламатсыңар, кандайсыңар, Этномедиа? Жакшы. Өтө көп балдарды чогулуп турсуңар. Бул жерде эмне болуп атат, ошону айтып кетсеңер. Биз бүгүн балдар үчүн майрам кылып атабыз. Анткени биздин Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик мекемесинин экинчи бет ачар аземи сериалынын. Бул балдар үчүн тартылган Чыпалак бала деген пилоттук 2 сериясы бүтүп, анан ушул балдардын бир назарына коюп көрөлүкчү. Булар кандай карайт экен? Сөзүбүзгө түшүнөбү? Анткени бүт кыргызча да. Анан орусча сүйлөшкөн балдар келди да үйдө дагы. Анан кийин эми көрөлү. Анан окуяларды кандай кабыл алат көрөлүк. Эми Чыпалак бала баягы эле жомогубуз да, өзүбүздүн жомогубуз. Мындай бир меримдүү, аңкоо, жөнөкөй, ошол эле убакта кызыктуу болот деп ойлойм. Негизи моюнга алышыбыз керек. Эгемендүүлүктү алгандан бери балдар үчүн бир дагы тасма, бир дагы сериал, айтор мультфильм да жок эсе. Бүгүнкү күндө мына ушундай жакшы демилгенин үстүндө балдарга атайын балдар үчүн тартылган сериал бул бизди кубандырат. Анан тематикасы болсо бул жакта биринчи сериал болгонуна байланыштуу менин билишиме караганда эч нерсеге окшотпогон балдар үчүн бир кызыктуу нерсени алып чыгыш болду да максат. Анан Кудайым буйрса канчалык деңгээлде бул кино тасма өспүрүмдөргө өтөт, муну келечектеги экран көрсөтөт буйрса. Бирок эң негизги кубандырганы бул балдар үчүн сериал же балдар үчүн кино тартылганлыгы. Эмне күтүп атасың сен азыр? Каяка келип калдың? Киного? Киного? Чыпалак бала дегенди уктуң беле мурда? Папамдан оккам бүттү, бирок билбейм. Папаңдан кантип уктуң эле? Айтып берди беле? Ооба. Чоңойгондо ким болгоң келет? Артист. Артист? Артист дегенде ошондо актербу, ырчыбы? Актер. Актер, Кыргызстандын сен үчүн кайсыл актер мыкты? Менде Эрлан Андашев болгон. Эрлан Андашев ырчы да? Билбейм. Кыргыздын кайсы киносун жакшы көрөсүң? Кыргыздын Черная пантера. Черная пантера, рахмат, сонун кино. Кыргыздар тарткан, Ооба. Рахмат. Кандайсыңар? Кудайга шүгүр, жакшы. Өзүңөр ушунча баланы чогулуп турсуңар. Бүгүн ошо жаш балдарга бир майрамдык маанай кылып берели деп. Болупту. Ошол бүгүн уюштуруп чакырдык. Негизи сиз жомок, фантастика тарттыңар, сериал тарттыңар. Деги эле башка кинолоруңардан айырмасы бар бекен? Ошол жөнүндө айтып кетсең. Биринчиден бул жомок болду. Экинчиден бул сериал болду. Үчүнчүдөн бул жаш балдарга арналган проект болду. Төртүнчүдөн бул госпроект болду. Буга чейин мен жана өзүм коммерческий кино тартып жүрчүмүн. Көбүнчө баягы үй бүлөлүк кино комедия. Бул жакта более жаш балдарга ылайыкталган проект болду. Анан бул проектте мен режиссер эмес, продюсер кылдым. Продюсердин жумушун кылдым. Негизи жомок болгонуна байланыштуу жанры кандай? Биринчиден комедия жанрында же болбосо мындай фантастикалык бар? Эми комедия жанрында бар. Мындай жомокту өзү бар эле боло берет го. Фэнтезиси да жомок ансыз болбойт да. Жок жерден эле пайда боло калып, анан кайра жоголуп кетип, ошого окшогон эле бир ыкмаларды колдонушту. Кудай буйрса, баары жакшы. Ilgili өткөн заманда балким анчалык да илгери эмес. Алыспы жакынбы бир келбир чал жашаптыр. Анан осентип баягы хан өзүнүн жакшы көргөн базирлери менен бактылуу жашап калыптыр. Айтпайсыңар, эмне кеп? Менин амалкөйлүгүм баарыңардын жаныңарды аман алып калды. Не? Карга деп
Маядан чыганам азыр. Берке. Кайга баштым. Куржуну кайлачы. Жана кайткан быштым тиги. Ошол быштымды Мен чыпалак бала деген батыр болом. Чыпалак баатыр. Балдар, кино жактыбы? Ким актер болғысы келет? Кино аябай сонун болду. Бизге жакты, балдарга да жакты. Аябай сонун тартылыпты. Рахмат барлык жалпы жамаат. Assalomu alaykum Чыпалак байке, кандайсыз? Ушунча көп караңызчы, мунун баары эмне болуп кетти? Сүрөткө түшүп атышат. Ушунча фанаттар көбөйгөндөн кийин тааныбай кетпейсиңер бизди? Жок. Албетте, себеп дегенде мунун ичинде жеке эле жөнөкөй жалпак тил эмес, нукуралуулукту дагы көрсөтүп атат. Көпөстөр деп айтып атат. Хан, көпөстөр эмне болду? Мисалы ошол эле суроодо көрүп аткан эле көпөс деген нерсе бул силердин түшүнүгүңөрдө эмне? Бул кыргыздын сөзүндө, кыргыздын эмесинде бар. Көпөстөр деген сөз. Мисалы үчүн да, ошого эле окшош бул жакта сиз айткандай кыргыз тилге басымдуулук абдан күч. Нукурал сөздөр бул сериалда камтылган. Эми өзүңөрдүн киноңор келечек деген киноңордо балдар үчүн. Ал качан YouTube'га же Этномедиага качан чыгат? Буйруса жакын арада чыгат, себеп дегенде 1-2 дагы иш-чараларга биз сүйлөшүүлөр жүрүпкөнүнө байланыштуу ошол эки нерсени биз жалпысынан чыгаралы деген эле ниетибиз бар, бирок биз алдын ала сүйлөшүүлөр болгондуктан бул кино тасманы азыр жакынкы 1-2-3 айда кое турабыз. Андан кийин балким жаңы жылдан кийинби жалпы өспүрүмдөргө тартуулайбыз деген максатыбыз бар. Оор проект болот деп башына билгенбиз. Кыргыз сериалдагы ошону эске алып, биринчи 2 сериалдык пилоттук кылып тартып көрөлү деп тартып көрдүк. Анан эгер ушул элдин сындан өтсө, анда 12 серияга буйруса мамлекет каржылайт деген ниеттебиз. Азыр 2 сериал тартып турсуңар. Бул башка каналдарга же дагы жерге кайсы жерге чыгат? Аны кыргыз сериалдын жетекчиси чечет, мен билбейт экенмин аны. Алар не десе ошол. Жалпы көрүүчүлөр качан көрө алат негизи? 2 сериясын. Жалпы Кыргызстан. Жалпы Кыргызстан 2 сериясын эмес, алар толук сериясын көрөт буйруса. Бул жөн гана ушул 400 кичинекей бөбөктөрүбүзгө эле арналган. Өзүңөр эле сурап берип атпайсыңарбы? Фантастикалык жомок тартыш канчалык кыйын бекен, оңой бекен дегенчи ошону биз кандай болот экен деп көрдүк. Тарта алабызбы, тарта албайбызбы? Ошону азыр 2 серияга кылып көрдүк. Эми ошол худсоветтен дагы элдин жакса, андан уландысын тартабыз. Ошондо толук көрө алышат. Ушундай кино кыргыз балдарына кандай таасир этет оюңузча? Менимче ар кандай таасир этиши мүмкүн. Анткени кайсыл каарманды жакшы көрсө бала ошого жакын болгусу келет го дейм да. Мисалы Чыпалак баатырды балким мени башка программалардан да билишет да. Балким Тармал байкеге окшошом деп, Чыпалак баатырды бир аз эме кылып окшоштуруп алса ал деген мындай амалкы, анан бир аз шүмшүгүрөөк да. Өзүнүн жашоосуна күрөшүп жүргөн ошого анда тура алышы мүмкүн го деп айтам да. Сериал жактыбы? Ооба. Ким жакты өзгөчө? Чыпалак бала. Балдар, кыргыз киносун көрөбүзбү? Ооба. Кайсы кино жагат кыргыз киносунан? Кошандыр деп айтсак. Эки бар. Кудалар. Кудалар? Аяш 3. Эки батыр. Эки батыр. Кайсы актер жагат? Аяш 3төн Бакыт, анан кийин жагы бой узун ким эле? Жеңиш байке. Жеңиш байке жагат. Бул проекттин 100% тодо тарттык. Тодо. Анан бул проектте бир аз кыйынчылык болду, себеп дегенде биз бир аз кечирээк баштап калыппыз август айында. Эгерде тодо съемка кылам десе, мен баарына кулаңара күмүш сырга июнь-июль экен. Август айынан калсаң тодо жан жай берет экен, ошодон бир аз тоскоолдуктар болду. Съемка узарып кетти, актерлор үшүп ооруп калды, ошондой моменттер болот экен. Ошон үчүн июнь-июлда тартып калыш керек экен. Өтө кооз кадрларды көрдүк. Өтө сонун жерлер. Кайсыл жерден тартыптуу? Бул Жети өгүздө, анан Хажы Сай деп го, ал жакта, анан аларча Чуңкурчак, Бишкектин тегерегитеринен. Рахмат анда. Ийгиликтүү тасма болуп, эмки уландысын көрөбүз. Буюрса, силерге да чоң рахмат. Негизи оюңузча кичинекей балдарды экранда кармаш оңойбу же тескеринче кыйыныраакпы? Оор го дейм.
Тескерчи. Анткени азыр интернеттин заманы болуп атат, телефондун заманы болуп атат. Азыр кичинекей балдардын баары эле телефон тиктеп аткан учур. Ошондуктан алар мындай ар түстүү азыр TikTok деген да пайда болду го. TikTokто мынтип бат-баттан эметип бересиң, анан алар кичинекей балдар эң мындай жакшысын эле тандап алып ошого эле катып калбаса, көбүнчө маалыматтардын баары чыгып кете берет го дейм да. Ошон үчүн кичинекей балдардын көңүлүн буруш оор эле нерсе окшойт. Мына достор, сонун сериал көрдүк. Чындыгында балдардын баары каткырып, баарына жакты. 5 деген баа коюшту. Оюмча уландысы болот сөзсүз. Барыңыздарга, көңүл бургандарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.